Бул турмушта жолдон тайбай адашпай, адал иштеп, иман болду жүрүшүм. Ак ниеттен кызмат кылып калкыма аябадым өмүрүмдү күнү түн. Ару таза ак эмгекти жараткан, ошол менен элге кошкон үлүшүм дейт. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналынын түз эфиринде чактыш көрсөтсө, албетте биз ЛТРдегилер жалпы жамаатыбыз абдан кубанып, сүйүнүп, сыймыктанып жатабыз. Анткени кечээ Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен ЛТРдеги бир катар мына ушу сыймыктуу агай эжейлерибиз жогорку наамдардын ээси болду. Мына бүгүн чактыштын төрүндө мына ушу сыймыкка бөлүнгөн ЛТРчилер келип отурат. Жалпыңыздарды тааныштыра кетели. ЛТРдин аймактык кабарчысы, Чүй областынын Кемиңгер сыйлыгынын ээси, акын журналист, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасынын ээси, Кыргыз телевидениянын отличниги өмүрүнүн бардыгы мына ушу Кыргыз телевидениясына арнаган акын журналист Талбек Абдыраев агайыбыз президенттин жарлыгы менен президенттин ардак грамотасы менен сыйланды. Куттуктайбыз сизди. Ошондой эле Төкмө акын Токтосун Тыныбеков атындагы коомдук фонддун директору, ЛТРдин Сайра комуз гүлөрү чактыш көрсөтүүлөрүнүн алып баруучусу, ошондой эле акын журналист, президенттин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти деген наамдын ээси Шекербек Адылов бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Эми мен абдан бактылуумун, анткени бүгүн силерди мына ошо ЛТРдин төрүнө чакырып, ошо жаңы эле ушу алган сыйлыгыңыздар менен тең бөлүшүп жатабыз. Талбек агай, кандай сезимдер болду? Мынакей президенттин колунан ушундай жогорку сыйлыктарды алдыңыз. Албетте сиз буга чейин эле бир топ сыйлыктарды алып келгенсиз, бирок бул сыйлыгыңыз дагы бир өзгөчө сыйлык болсо керек. Рахмат Айбек. Учурдан пайдаланып бир нерсени айткым келип атат. Ушу биздин арабызда жүрөт, ушу биздин жумушта эмгектери сиңди деп бизди атайын ушу программага чактышкы чакырып койгон үчүн ушул ЛТР телевидениясынын жетекчилигине, жалпы эле ушу силерге, алып баруучуларга, пультта иштегендерге баардыгыңыздарга чоң рахмат. Таң атпай ушу Шекербек экөөбүздү нары бастырбай, бери бастырбай куттуктап, ушул сыйлыгыңыздар жугуштуу болсун деп учактап дегенде жакшы сезимдерди билгизсиңер. Анан дагы учурдан пайдаланып кечээ бир аябай бир жакшы сезим мына азырга чейин мындай жан дүйнөнү аралап жакшы маанайда отурабыз. Себеби кечээ эми мамлекет башчысынын колунан мамлекет башчысы өзү да белгилеп кетти. Чыныгы кыргыз элине эмгеги сиңген, бирок ошол эмгектери акталбай, канча жылдап ушу сыйлык ала албай жүргөн адамдарды мурун ушу сыйлыкка адамдар өзлөрү чуркаса, бул жолкусунда биздин мамлекет ошо сыйлыкка кимдер татыктуу деп ушу элдин арасынан тандап туруп бердик деп мындай элдин ушунчалык маанайын көтөрүштү. Чын эле карап отурсаң 80ден ашкан бир ушундай куракка келип эмгеги болуп турса дагы бирок барталбай алган адамдар көчөгүндө сыйлык ташты да. Анан ушу элдин маанайын айтты. Эми мурун деле ушундай сыйлыктар берилчү, мурун деле аракет кылышчу, бирок кечээ ушу чыныгы адамдар өзүнүн өзгөчө болуп, президентибиз кирип келгенде баары жаш карысы деп тура калып кол чаап, эми аякта баардык маанайдагы адамдар болду да. Аякта тиги чыныгы азыркы саясатты колдогондор да болду, оппозициянын арасында жүргөн өкүлдөр да болду, бирок бир кишиде туруп, барып бир учка биригип дегендей бир жакшы маанайда бир сыйлык болду. Анан ушу дагы учурдан пайдаланып айтып кетейин. Эми кечээ бир 300ден ашыгыраак адам сыйланды окшойт. Бул ушу Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата болду да. Анан ошол кишилердин баары эми бир 300дей адам сыйланды. Ошолордун баарына ден соолук каалайбыз. Сыйлыктары кут болсун. Кечээги мамлекет башчысы да айтты. Андан кийин сый тамакта президенттик администрациянын башчысы да айтты. Биз ушу элдин арасына силерди таптык. Мындан кийин ушу мамлекеттин нугу ушул жака бурулат. Чыныгы эмгек өтөгөндөр алат. Же болбосо мына азыркы көрдүңөр депутаттар, же болбосо бир сыйлыкка чуркап, өзү аз иш кылып, бирок сыйлык алам дегендер арасында көргөн жоксуңар депчи. Аябай жагымдуу болду да, чынындачы. Эгерде мына мамлекет чыныгы жолго түштү деген ой кетет да. Себеби чыныгы мамлекет үчүн иш кылган адамдар көмүскө да калып,
ар кандай жолдор менен алып кеткендер болгон буга чейин. Анан аябай жагымдуу учур болду. Рахмат, ошондой эле дагы куттуктап өтөлү. ЛТРдин үн режиссеру, биздин ЛТРдин ардагери Анипа Асанова эжебиз дагы президенттин ардак грамотасынын ээси болду. Анипа эжени дагы чын дилден куттуктап, бекемден соолук каалайлы. Эми мына ушу канча деген ушу чак түштөрдө канча деген таланттардын багын ачкан, элдик таланттардан тартып фольклордук топ, шайыр апалар тобунун бардыгын багын ачкан элибиздин сүйүктүү баягы шайыр апалар айтат да. Шекербекти көргөндө кубанабыз, ушул бизге жакшы маалай тартуулайт. Жайдар бала деп атап алышат да. Ошо ЛТРдин Жайдар баласы. Сүйкүмдүү жигит негизи. Ооба, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген мынакей жогорку ыйлып кут болсун. Албетте бул сиздин дагы эң чоң эмгегиңиз. Мынакей бала кезден ошо комузду колго алып, борборго келип, канча залкарлардын баягы талим тарбиясын алып, өзүңүз да мына жаштарга үлгү болуп, жеке эле комузда сөздүн гүлүн терип төкпөстөн, ушуну кийинкилер окусун деп ыр жазып, китеп кылып жазып жүрөсүз. Азаматсыз кандай сезимдер болду? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти дегенде. Алды менен ушу телекөрөрмандар менен учурашып алалы. Арбаңыздар агайын журт, кыргыз элим, бизди көргөн телекөрөрмандарыбыз, биздин күйөрмандарыбыз десек, бардыгыңыздарга алды менен ийилип тазим этебиз. Чындыгында апалардын батасы тийди окшойт. Анткени атадан өткөн кудай жок, ападан өткөн умай жок дейт кыргызда. Мына ошол ата менен апанын батасын алсаң, ошол нерсе жеткирет. Анан кыргыз элибиздин батасы, мен Ысталбай экенин сөзүн улай эле айтып кетейин. Негизгиси ушул кыргыз элин карстан куткарам, кыргыз элин өнүктүрөм, өстүрөм деген ошол башчыбыз президенттин колунан алган абдан жакшы сыймык экен. Анткени биз гүлдөтөм, өнүктүрөм деп аткан киши болсо, кантип ал кишиди жаман көрөбүз. Андан дагы ошол Сүйүнтбек агабыз да айтты. Мен мына ушул таланттуу үй бүлөнүн уулумун дейт. Манасчынын үй бүлөсүнөн туулгам. Таланттар абдан назик болосуңар, нары карап тарынып каласыңар. Мен ошол жогорку кеңеште иштеп жүрүп, кечинде силерге окшоп эле тамадалык кылчумун деди Эрке бала. Ошентип тиричилик окуат кылчу элем деди. Мен сиздердин баарыңыздарды жакшы билем. Мына бириңиздер дагы бизге чалып кокуй, мен алайын, тиги алайын деп эчкиңиздер келген жоксуңар, ачык айтайын деди. Биз өзүбүз карап, өзүбүз иргеп бердик. Мына ушул аксакалдардан баштап деди. Ал жерде театрдын не деген залкарлары, Мирайда Далбаева деген, эмне деген. Мына ошо киши мен 82-демин деп айтты окшойт, 82. Ушунчалык ыраазы болуп а киши сүйлөдү. Шакен Жоробекова деген Ооз комузчу апабыз. Ал абдан кандай бир керемет сөздөрдү айтты ал жерде ыраазычылыгын. Мен кеч алып атам деп тарынбайм деди. Нуркан Турсунбаева мына атабыз. Мен кеч алып атам деп тарынбайм деди. Ушул убакыт, ушул саат буйруган экен. Мен ушул кишинин колунан алып атканыма ыраазымын деп. Мына андан берки жаштарга чейин бул нерсе өзүнчө сыймык экен. Анын үстүнө маданият кызматкерлери көрдүңүздөр болуш керек. Ордунан туруп кетирбей кол чаап. Керек болсо президентти сүйлөтпөй. А киши айтты, жок, ал мен үчүн эмес, сиздер өзүңүздөр кол чаап атасыздар. Сиздердин эмгегиңиздер деп. Мына ушундай нерсе өзү бакыт экен. Ошол Ыстал агабыздай залкарлардын артынан улап, ушул кишилердин айткан насаатын угуп келаткандан кийин ушулар менен кошо ал жерде бирге туруп сыймык алган өтө сыймык экен чындыгында. Мен не дейт элем, мен абдан бул толкундануу жакшы. Айбек, ушул жерден ушу Шекербектин сыйгынан алган бир жакшы нерсе ойго келип кетти да. Мына биз Шекербектер канча жылдан бери ушу эл аралап, Шекербек өзү токтосун Тыныбеков жөнүндө ушул кишинин арбагы ыраазы болсун деп 100 жылдыгын өзү чуркап жүрүп, 90 жылдын кечирип коңуз, чуркап жүрүп, ошонун өткөрүп жакшынакай кылып, республикалык деңгээлде өткөрдү да, өзүнүн күчү менен. Анан кече ушу Шекербек алып атканда мен ушунчалык бир толкундандым. Мына негизи Кудай Таала эмгекти эч убактан жок кылбайт экенин баалайт экен. Анан дагы бир жакшы нерсе, Шекербектер менен кошо ушу аалы туткуучу Азамат Болгонбаев, Саргашка деп коебуз, Амандын
берип ошолор эл артисттигин алды. Мына элдер мына ушул балдар алса болот эле. Ушул балдарды негизи жаш кезинде ушундай гүлдөп турган, ушу элге кызмат кылып турган учурларында мына Шекербектер жакында алардын артынан алып калат, Кудайым буйрса. Анан ушул өз убагында берилген нерсе адамга кандайдыр бир жагымдуу стимул берип, дем берип, анан мындан кийин эл өкмөт баалап атса, эл баалап атса, эми ал биздин мамлекеттин башы баалай элек деле, элдин оосунда булар айтылып жүргөндө силер качандан эле эл артисти болгонсуңар деп. Просто кечегине тиги мамлекет башчысы белгилегендей, биз тиги силердин эмгегиңерди гана баалап атабыз, калган силер эмгекти силер өзүңөр жараттыңар деп айткан. Ушундай бир акылмаз жакшы сөз да. Анан кечегине ошо жигиттерди алды, кечегине көп таланттар өзүнүн ордун тапты. Жерде калбайт экен да. Анан мынакей сиз эми ушул бейлигиңизди карап турсак, бул жерде мына сиздин китептериңиз, караңызчы, айылыңызды даңктадыңыз, улуу салкар инсан ушу Жолдубай Кайыповду даңктап жаздыңыз. Негизи эле ушу Жолдубай агайдын көрүп анан ушу телевиденияга келдиңизби? Ушу бир таасир калтыратты адамга. Рахмат Айбек, мындай жакшы суроо болду. Негизи адамдын калыптанышына бир адамдар өзү таасир берет да. Анан баарыбыз эле айылда чоңойдук да, айылда төрөлдүк, суу ташыдык, талаада жүрдүк дегендей. Анан бирок ошол жерде бир адамдарга көмүр тутуп, ошого бир эме кыласың, ошого окшошкун келет. Ушу Жолдубай байкебиз Кайыпов биздин айылдан болуп калганы, биздин айылдын эмес, жеке эле Кыргызстандын көп балдарынын мен да Жолдубай Кайыповдой болгон бир аябай чырайым келишкен, таланттуу бир диктор болсом деп жүргөн да. Анан эми биз эми аларга салыштырмалуу бир айылда жүрсөк, бир үйдөн кийин алардын балалыгыбыз, биз ал баскан балалыкты биз да бастык. Ал жүргөн жерлердин баарын биз бастык. Анан Жолдубай эке өзүнүн бир сапаты менен айырмаланчу да. Ушу андай Фрунзеден барганда ар бир үйгө кирип, аксакалдар менен учурашып, амандашып. Анан бир камеранын эметиги фотоаппарат бар болчу албай, кара түстөгү чыгарат. Анан айылдагы элдердин баарын сүрөткө тартып, түн ичинде анан жанагы кийин генерал иниси айтып жүрбөйбү Албай Кайыпов. Түн ичинде отургузуп алып ошо сүрөттөрдү чыгарып, анан эртең менен алып барып таратып берчүмүн депчи. Кайра, анан ошо кишини көрүп алып анан биз мектепте мушташкандарлай күндөр болгондо чөптүн баягы үйдөн чөптүн үстүнө чыгып алып анан кесиктерди алып алып, мына мен Жолдубайдай диктор болом, сен колуңан келбейт деп бир бирибизди түртүп чөптөн кулатып дегенде. Анан ошо мен бала кезинде эле бир ушу эметчим да, ушу эл алдында ушу Жолдубай байкемдей болуп чыккым келчү. Анан кийин баягы убакыт өткөндөн кийин үйлөнүп калдык. Анан ушу атам байкуш өзү карапайым колхозчу болуп иштеп жүргөн киши анан деп анан ушу Жолдубай байкени эч тутуп, анан ушу балама жардам тийсин дегендей кылып анан ушу мен үйлөнгөндө Жолдубай Кайыповду өкүлата койгон да. Анан эми ал киши ушунчалык жоопкерчиликтүү киши эле менин оюмду бүт ал окуган искусство институтунда, мен дагы искусство институтунда окудум. Анан мен оюмду билчи, мен да диктор болгум келчи, телевидение. Анан ал киши мени айтчы да атама, сиз башка балдарыңызды жакшылап багып окутуп чоңойто бериңиз. Сталбектин милдетин эми мен алам. Өзүнүн телевидениеге иштей турган бир каалоосу бар экен деп анан анда бул азыр Алато 24 студиясы болуп па, ошол жерге биринчи жолу эчтип келгенде моундай жаркыраган студияны көрүп, аябай ушунчалык бир бактылуу болуп, ошо кызыгуум ошого кеткен да. Анан ошондон анан эми өмүрү кыска экен, бизди 4-курсту бүтүп аткан кезде каза болуп калды. Бирок мен баягы тилегим ошо телевидениеде иштесем деген тилегим ушу Нарынга барып ашып калды да. Нарын телевидениясында жаңы телевидение ачылып, телевидение ачылып, анан ошол жерге дикторлукка конкурс жарыялап, анан мен кандайдыр өтүп, анан ошо телевидениеге ошо Жолдубай байке аркылуу келип калдым деп айтсам болот да. Анан мен көп ойлорду жүрчү да, ошо Жолдубай байке жөнүндө кийин бара журналистке аралашкандан кийин ушу Жолдубай Кайыповдун өмүр баянын бир жазсам деп, ошол максатым. 10 жылдан кийин антет өчпөгөн жылдыз деген китепти ушу 10 жыл чогултуп жүрүп, анан Исмайыл Кадыровдун, Шайлыбек Дүйшеевдин жардамы менен ушул китеп жарыкка чыккан. Сонун келиңиздерби кана мына сиз ырларды жазып жүрөсүз. Бүгүнкү күндө сиз социалдык тармактан активдүү катышуучусуз. Жазган ырларыңыздын бардыгын жарыялайсыз. Фейсбукта бир тарап.
Gündüz eltede Bir tünde ayda bir Facebook'ta da. жарыяласа сиз gün сайын жаңырларды Жото силер өкмөр 2 ай отуруп катты мактап кирдиңер, уят кылбайсыздар. келиңиз Каты иштеди. Bir ырым бар эле, шуну бир окуп берем, Жакшы болот. Чыгарма. Кай бирде дайра болуп агыламын. Кээ күнү улуу оттой жагыламын. Bir күнү бийик учсам бүркүт болуп, жарадар куштай bir күн жабыгамын. Кай бирде чөнтөгүмө акча толуп, кээ күнү дөөтүм калат ачка болуп, маанайым ачык болсо bir мезгилде, кээ күнү муздай болуп, калам тоңуп. Кай бирде кирген суудай шаркыраймын, жылжып агып, кээ күнү кетет шайым, кай бирде бүт кыялым алыс качса, кээ күнү айтар сөзүм баары дайын. Күнүгө жаратканга жалынамын, ара ойго жетеленип сабыламын, ийгилик оңой келбес чындыгында сабыр кылып ордуна коем барымды. Ой, эң сонун. Сталбекен ар бир ыры, ар бир тамга жукмуш. Эстебес Кусунаевдин бир жакшы ыр сабы келет, сайрагым келет элинден Саймалы Коз багында ыр устайлар даган ыраазымын калкыма деп. Сиз ыр окусаңыз Шеке азыр ырдайт, бирок ошого чейин Шеке мына ушул залкарларды көрүп калдыңыз, филармонияга келгени. Караңызчы, ошо Токтосун атабыздын дагы бир баягы аккан арктан суагат дегендей, ошо кишинин бир деми болсо керек. Ошо төкмөлүк өнөр да бул оңой эмес да, баягы сөздүн гүлүн терип айтыш керек. Азыр эми көрүп жүрөбүз, кээ бир баягы төкмөлөрдү коомчулук өзү эле тандап коет экен. Бул чабал төкмө, бул мыкты төкмө деп элечи. Ошондо мына эмгегиңиз жанып отурат. Анан ошо бир кезде ошо залкарлар артында бир жакшы шакирт тарбиялайын деп ушундай бир таланттарды борборго алып келген экен. Мынакей Эмирбек, Шекербек, Амантай агай, ошолордун бардыгы бүгүн мына асты эл артиси, эмгек сіңирген артист болуп атат. Демек алар жөн эле алып келбептир да, алар дагы бир арбага оодарылып жатса керек, ушу биздин балдарыбыз, шакирттерибиз эл сыймай болуп атат депчи. Ооба, мынакей өнөр жолун Айбек досум өзүбүз ошол жерде окуп, чогуу аралашып, бул студенттик күндөрдү эмне деген кыйынчылыгын да, жыргалчылыгын да көрдүк. Ал кезде баягы Устаранын мизинде оодарылган замана деп кимди ким көрдү, Буржубайды тамбасты деп студенттерди караган эч ким жок. Айылдан да жардам жок. Ал кезде айылда кыйналып аткан. Мына ошондой убакта окудук да. Анан мен ошол Эстебес ата, Токтосун ата, Ашыралы, Туганбай аталардын, Замирбек агабыздын ошолорду кичинекей кезимен эле радиодон, телевидениядан чыкканды ушу чуркап, жан дүйнөмө бир башкача сезмеледи, ушуларды көргүм келчү. Ал кезде буларды дагы аз көрсөтчү, негедир телевиденияда. Анан радиодон Курманбек Дастан айтып атса, Туганбай ата кошунанын үнүн радиосу бар эле, ошол жеке барып алып, жүгөрүнүн арасында бекинип алып, кара угуп укчу элем да. Анан эми балким ошол нерселер Токтосун атаны көрбөй калдым, бирок көрбөсөм да устат катары тутам. Анан Мен устаттарым деген китеп бар. Ошонун ичинде тим эле кошо өзү менен жүргөндөй бир сезим калтырат да, аралашып жүргөндөй. Анан ал кишинин айылдашы болгондон кийин айылдаш аксакалдар айтчу эле, Токоң мындай эле, Токоң деген ал кенен киши эле, ал деген улуу залкар, 4 аягы төп жорго эле деп. Бардыгы ушул кыл кыяк, ооз комуз, күнү черткен өзүнчө, жасма акындыгы өзгөчө, төкмөлүгүн эми айтпай эле коюш керек. Мына ошондой нерселердин карап анан Токоңдун жолунда кандай болду экен, эми ал кишиге жетиш кыйын. Анан мен деле ошол Шекербек деп коюлуп калганым, атам Шекербек Шеркулов деген залкар мына. Мен туулган жылдары ошол концерт коюп барып калган. Бай Шекемдей, Шекербек болсун да ошол коюлган экен. Эми бирок ал кишилер эми залкар да, биз алардын бир жөн эле бир кыпындай бир кичине нерсесин көтөрүп жүрүп ошол илиптери бар да, келет атта, Кудай болсо. Анан ошол аракет кылып, ушул акындардын, азыркы залкар акындардын арасында аралашып жүргөн сыймыктарым, ошолор менен кичине Кудай таалам бир-эки сөз ыйгарып койгон экен, ошону айтып жүргөнгө ыраазыбыз. Ушул чөйрөгө аралашып калганга, маданият тармагына аралашканга, жаратканга миң мерте ыраазычылык билдирем. Сиздер менен чогуу иштешип калганга миң мерте ыраазычылык билдирем. Себеби маданият деген бул өзгөчө. Бийлик, байлык ал келип кетет экен го. Анан маданият тармагындагы адамдардын ошолордун батасын алып аралашып жүргөнгө, мына Сталбай эке сиздерде деги эле ушул жердеги мен бардык ушул жерде ини карындаш эжелердин баарына алдын ала ыраазычылык билдирип кетем. Булар дагы ушундай алсын, биздики жуксуна Сталбай эке, ушулар ушу мына болгон жигиттерге, балдарга бардыгы эмгек менен
телевидение өзү бир адам эмес, бардыгы байланып чырмалып иштеген коом да. Анан ошол бардыгын эмгеги бирдей деп айтсак болот да. Келиңиз. Айбек досума мынакей жакында өзүңө келсин. Буюрса, жугуштуу болсун. Келиңиз эми. Комузду колго алып мынакей улуу туруктун сыймык болгон 3 кыл комуз. Bir кезде ошо залкарлар черткен комуз бүгүн дагы мына үнүн жоготпой келатат. Ошо комузду жайылтууда да сиздин чоң эмгектериңиз бар. Бирек болса, эл менен дегенде жакшы болот. Дегенде байкеңиң амандашалың эл менен. Олтурабыз бүгүн биз мынан элибиз берген дой дем менен. Мынан алдыңыз бакандай болгон сыйлыктың агызып атып ой тер менен. Анда жакшы турбайдым ой карачың алкышынан айсаң элдеги. Абали. Емің ардағым досуму Айбегім, артыбыздан домына сен дағы жете бергін дой сыйлық намға. Емгегің рас танылған, келгендер мындан издешет Айбегім Айбек қайда деп. Көрсетіп қалам кейдің Айбегім түз, мынан эфир берілге мынан ұшылды жайда деп. Азыр олтурат мынан Айбек алып барып Шекербек бүгүн сайра деп. Анда менин доң айтарым, колдосун деп айтабыз ошол аталардын доң арбагы. Бүгүн тил майрамы турбайбы, андыктан тилибиздин болбой арманы. Ар убакта кыргыз тилдин өсө берсин дейм салмагы. Жана тил күнү болот деп ойлоп, атактуу журналист Ысталбай экен бул жерде просто деп ой сүйлөдү. Бир аз жакпай калдың ошол бир просто деген сүйлөмө. Көрсөң ак башынын дой баласы бул акындардын даанасы. Агайын тууган бүгүн бир Ысталбай экенди карачы. Себеби күндүз эл терден иштеп тынбаган, кечинде Фейсбукта кара чыңырларды жасып олтурган. Эмгегиң ушул агамдын, билбеймин кайсы күнүң эс алат ар убакта карачы күнүбүздүн ой толтурган. Азыр бакыйып төрдөң олтурса, көрүнүшүң ой зор турган. Кагылайын жанага талыбастан иштей бермен жөн эле тамаша кылып ырдадым. Анткенин агам турганда менин албетте келет той жыргагым. Көрөлү дайым арбак элибиздин той сыйларын. Бүгүн ырдабайт деген эмине, кагылайын до туугандар бүгүн жыргабайт деген эмине. Анткени сыйлык берип башчыбыз мына дем коштуң рас той демиме. Кеп кошум жатат той кебиме. Андыктан айтыла берсин доң арбак кутконсун деп айтамын. Ана ошоң ала тоба кыргыз жериме. Емің убакыт деген убакыт, ой мен алып барып жакшы билемин. Көбүрөөк ырдап жатканда мени карап карачың Айбегимдин бир аз толкундап жатат жүрөгүм. Кенен. Бирок бүгүн арбак мына кенен болсун деп айттың. Убакыт деген ошондой кенен болсун деп айттың. Айтар сөзүң Шекербек терең болсун деп айттың. Мен андан айта турган ушундай, биз менен кошоң алган бир Анипедай эжемдин аныда кетем куттуктап. Себеби эжекемдин даң эмгеги талай ишти кара талдады. Ар убакта байкасам ушул эмгек жамаатын карачы, элтиерди кармады. Анда кагылайын туугандар элибизден ардайым. Тынччылык болсоң экен дейм, болбосоң өлкөбүз дайым өссө экен. Жакшылыктарга жетсе экен, эң ушул эле наам дейсиңби? Ысталдай болгон агабыз эл жазуучулукка жетсе экен. Далай эмгекти аткара берген байеке, дагы талбастан жага такшала берген байеке. Негизи мынаке Жолдубайдай аганы кайрадан өнө элибизге карачың өмүрүн жашатып жаткандой убагың. Ошондуктан кайра эле байке сизди мактагым келип турамын. Кандай болсо да жанага ошол кыздын небере чөбүрөлөрдүн көрө бергендой урматын.
жанагы жаманчылык нерсе дегендерге ар дайым сиз жака такыр жылбасын. Ал эми менен болсоң айтарым, мынан аралаш жүрүптүң эл менен жанаң Айбек дос баштан айткандай, тийген экен чынында апалардын дой батасы. Андан айтам чынында аксакал менен карылардын эч кандай болбойт катасы. Арбактайым шаң болсун, жүргөн жерден ушундай жакшылыктар дой бар болсун. Анандан айтам тулгандар, ой өлкөбүз өсүп барбак, анан агарбаң атканы таң болсун. Сыймы кабылөгөн ЛТРчилер бүгүн бизде конокто. Сталбек байке, мына телевидение бул коомдун күзгүсү деп айтабыз. Өзүңүз мына Нарын телевидениясынан баштап, андан кийин улуттук телевиденияда иштедиңиз, Корт телевидениясында иштедиңиз. Анан бүгүнкү күндө мына ЛТРдин бирде-бир көрүнүктүү журналистисиз. Канча деген баягы маалыматтарды өз убагында жеткирип, чүй областыда сизди баалап, мына кемеңгер деген жогорку сыйлыкты ыйгарып отурат. Негизинде бул билгендер үчүн баягы телевиденияда иштейт деп коет эмеспи? Бирок мунун жумушу дагы мына өзүңүз жон терisi менен сезип атасыз, абдан эле оор. Рахмат Айбек. Негизи чыгармачыл адамдар аябай сезимтал болуш керек да. Жана мен сүйлөп атканда ушу Шекербек мындай бир чычканды баса калган бир мышыктай бир карап койгон да. Мен ойлоп аткам, бир жерден кетирдим депчи. Бүгүн тил күнүндө просто деп айтып алган турбаймын. Анан баягы төрпөкчүлөр кармап алды да. Башта кечириңиз деңиз. Анан сезимталдык да бул дагы. Же болбосо көп сөздүн бир катары кете бермек. Аябай туура багымда. Анан бул эми телевидение деген балким көпчүлүккө мындай оңой көрүнүшү мүмкүн. Анын ичинде могу өз кабарчы деген эмес татаал чынында. Мына мен ысык суукта анын үстүнө маалыматты туура бериш керек. Мына буга чейин ЛТРге чейин КТРде Алатоо деген аябай саясат кайнаган жерде иштедик да. Эми ал жерде туура маалымат бербесең, канча деген адамдар туура маалымат берип аткан күндө дагы келип сотко берем дегенде бир эле нерсени эсимде турат дагы эле ошол аябай бир экөө да. Бирөөндө ошо бир бала бакчанын жанына бирөө үй салып алып, анан ошол жерде жанагындай проституткаларды алып келип жанагы. Эми аны дагы Шекербек айтам, эми кыргызчасын айтпай эле койчу, ал өтө туура эмес болот да. Анан эми ошол жерден айлана терегиндегилер бала бакчанын арыз жазып, анан мен барып эме текшердим, анан баягы журналистикте кылайын десем качып жолобойт. Анан эми башка жагынан алып келип, бүт фактыларды бүт баарын жыйнап келип алып келип телевиденияга бердик. Бергенден кийин 2 күндөн кийин эле баягы жоголуп, мен өзүм көргөм ал кишини, ушу бирок качып бир жака бир саматта жоголду да, таппай калдык. Анан ошону бүттүги администрациядан, айыл өкмөттөн, инаталардан алып келдик. Алар көп фактылар менен далилдеп берди. Ушундай биз бала чакабызды алып келгенден да коркобуз. Эртең менен таң атпай ушундай мастар чыгат. Ар кандай жаман жоруктар мына бала бакчанын эле маңдайына орнотуп ашкан да. Керек болсо ошо жанагы бала бакча жагын тоспой да койгон да. Анан ошону тартып, аябай элдин арасында нааразычылыктар пайда болуп, анан 2 күндөн кийин бизди прокуратурага чакыртып, мен ошо материалды тартып келген материалдардын баарын жыйнап коюп, анан бүт баарын далилдеп берип, эми канча эмен алды, нерв алды, канча убакытты алды. Бирок эми баягы чындык деген чындыкты, элдин баары чыгып, мына мондай деп, анан кийин дагы карасак, эми ал жер башкача иштеп калды азыр. Бүгүн сиз күндө сиз мына ошо ыкчам жеткирип турасыз, маалыматтар. Ушундай да, ушундай. Чүй аймагында болгон да. Ар кандай иштер, баягы. Анан эми анан кайсы убакта ыр жазганга жетишесиз? Анан Айбек мен дагы эми бул дагы бир нерсени белгилей кетиш керек. Могу көз көрөт. Бирок акыл сезим башкарат да. Анан ушу көз көргөндө эле ошо жаман жагын издей бербей, мына жаман деп атып, биз 30 жылдын ичинде Кыргызстандын бир жакшы жагын чыгардыкпы? Тигинисин деле жаман, мунусун деле жаман, тигин мына азыркы учурда деле жана Шекербек жана айтып кетпеди эми биздин жетекчилик ишине мындай карыздан чыгалы деп атат, деп анан могуреки комтөрдү алып ушундай бир иштер болуп атат да. Пенсиялар жогорулап, мугалимдерге шарттар түзүп берди. Анан ошо көз көргөн нерсенин баарын деле акыл эске салып, жакшылап, эми биз өзүбүздү жакшылабасак, ким жакшылап алат? Анан жана сурооңо, эми бул ыр жазуу деген
мына Шекербек түшүнүп турат да бул эми бул бир нерсе да өзү бир түшүнүксүз нерсе. Кээде бир жакка баратканда бир эки сабы келип калат. А мурун болсо келип калды анан барам ошону иштейм деп койчусуң да. Азыр келери менен токтотуп, азыр техника өнүккөн заман. Телефонго акырын жазып коесуң, эки сабын жазып коесуң. Анан бир көңүл жай учурда кечинде үйгө барганда бир тынч убакта баягы эме кылсаң, анан 3-4 сабы деген ушундай келип анан. Бирок мен өзүмдү мындай аябай жетилип калган акынмын деп айта албайм чындыгында. Себеби элдер тиги акын деген мага ат коюп аткан, бирок акындык деген өтө кыйын нерсе. Кээ бирде бир 10-классты бүтүп койгон эле бала ыр жазчы болсо, андагы нукуралуулукту көрүп, андагы бир башка нерсени көрүп алып туруп өзүң уяласың. Анан баягы жазган ырларыңды кайра барактап, негизи акын болобу, журналист болобу, жазуучу болобу, өзүн өзү ар дайым сындап туруш керек да. Мурдагы ырларыңа кайрылып, могу кезде моундай жазсам өстүрөт. Анан мына эми жакында мен бир эми китебимди чыгарсам, ыр китебимди мурун эле чыгарып коймокмун, бирок улам эми оңдоп баягы мурунку каталарды оңдоп, анан жакында бир ыр китебим Жан берген деген ат менен чыккан турат, буюрса даяр болуп калды. Анан бул ыр жазуу деген өтө оор түйшүк, жоопкерчилик, элдин сынына коюлган нерсе да. Поэзия сүйүүчүлөргө жакшы жаңылык экен, Салбек Абдыраевда. Дагы ыр оку деген турат жакшы сөз да. Эми ыр жазгандарды окутабыз, ошолорду да табыз дегендей. Ыр жазып атканда тиги Шекем келип акырын карап неметип калат анан. Кайсы темада бар, сүй темасында дейт, сүй темасында бир ыр окуп алат. Кана. Талдашып калат. Кубанычым, үмүтүм да өзүңсүң. Жетип жетпей жүргөнүм да жалгыз сен. Ак булуттун үстүндөмүн билгенге, көк асманда чабыттаймын сен үчүн. Булак сымал шыңгыр күлкүң жаңырып, кайда болсун шамал менен угулат. Уктасам да усак сапар жолдордо көз алдында күлүп түшкөн сүрөтүң. Жолукканда сырлуу тиктеп сыдырып, баштан аяк бир айчылап чыгасың, анан барып адатыңча жарк этип, кучагымда көпкө дейре турасың. Эй барак. Дем алганың араң эле угулуп, кое бербей көпкө дейре турасың деген бар. Ой, рахмат. Каерде качан антип жүрөсүң? Бир киши китеп окуп берүүдө мурда ошол кишинин өзүн окуш керек дейт да. Шекербек менен жаштык кезде, студент кезде көп жүрүп, андан кийин мынакей Шекербек Азамат Бишкек Баатыр баянын жазды, Аксынын таланттарын жазды. Анан өзү ушу калем сабынан дагы кур койбой эң сонун ырлар жазып келет. Шеке, эми ырларыңыздан окуп бериңиз. Мен дагы айтып кетейин, бул өмүрдө өзү тиш рызкы тилде өлөт, тирүүлүгүң бир өлөт дейт да. Анан тирүүлүктүн өзү экен да, тирүү болбосоң кайсы эмгекти, кайсы ишти кылмак элең. Анан мен ушундай ыр жазгамда, аткан таңым кандай гана керемет, аалам нуру жүрөгүңө себелеп, тирүүлүктүн демине дем коштурат, өткөрсөм деп жакшы күндү келелек. Агарган таң тирүүлүктүн белгиси, асыл таңды кимдин келбейт көргүсү, аталардын аманатын аткарып, ала тоого кызмат кылат эр киши. Аткан таңды көрүү өзү чоң бакыт, ааламдан нур төгүлгөнү зор бакыт, ала тоонун эрбеси мөңгүсү, ал биз үчүн түгөнбөгөн мол бакыт. Ала тоом, асыл жерим нур болсун, айелимдин ырдаганы ыр болсун, кылымдардын сыноосунан өткөн эл, кыргызымдын басар жолу шыр болсун. Ой, абали. Анан дагы бир эме. Жакшы. Бул жана айтып кеттик го, атадан өткөн Кудай жок депчи. Эми бизди тарбиялап өстүргөн, эрезеге жеткирген ата да. Мен анан ушул жерде, ушул эки ырымды ала келгемде, бири тирүүлүк болсо, экинчиси бул ата деп. Анан астып көптүк кылбыз ушул атаны коеюн эми ата жөнүндө. Азыр эле тиги Айбек жана тамашалап атпады. Ата деген үчөлөр бар деп. Ата ичпечи, ата кетпечи, ата танкалардын алдында талкаланып калган. Ушундай деши берет да. Мен мындай деп атама. Ата сөзү кандай күчтүү улуг ат. Ал жаңырып ар тараптан угулат. Алдан тайып кайрат кетсе боюман, ата десем күч бергендей туюлат. Ал күч кубат жүрөт кетпейт жаныман, анан кайра улуу сырга кабылам. Аткарбай иш элден кетсем жоголуп, ата деген аскар тоодон табылам. Ата деми жүрөгүмдүн ичинде, асыл бойдо толкуп турган күчүмдө, мээрим төгүп мени карап турган сыйт, мейли үйдө, мейли жүрсөм ишимде.
өз нугундан чыгып ушул жалганда өзөк сыздап баткан кезден арманга кайран атам жетпей кетет кеңеши кайрып уулун кайра жолго салганга көктөгү күн а жердеги тоо болуп көкүрөктө кыттай уюп ой болуп жаным менен жүрөт атам жан болуп жакшылыкты көрсөткөнгө жол болуп деп. Атанын сөзү акылдын көзү дейт. Караңызчы, албетте аталар келечекти, апалар келечекти көрө билип, анан мына ушинтип баягы жол көрсөткөндө негизи эле ушу биринчи ата энеден алган тарбия, андан кийин анан иштеген жерин коом өзүнчө тарбия экен да. Мына сиз дагы телевиденияга келип көп залкарларды көрдүңүз да, көп устаттарды көрдүңүз. Ушу Жолдубай агайдан мынакей артында дагы көп белгилүү инсандарды көрдүңүз да. Ооба. Шекербектин ата жөнүндө ырынан кийин адам негизи бир ойлорго батат да. Негизи баарыбыздын аталарыбыз эми баягы ата энеси тирүү балдар бактылуу, канчага чыкса да бактылуу болот деп. Анан ата энең барда чын эле бактылуу экенсиң да. Мына 5-4 жыл болуп калды. Атам менен апам экөө бир 10 күн аралыгында өтүп кетишти да. Анан ошолор өткөндөн кийин мен ошондо деле бир 55 жашка чыгып калган кез болчу жетимдикти ошондо сездим да чындачы. Баягындай айылга барып калсаң, баягы атаңдын пайдаланып жүргөн буюмдары сүйлөйчүдөй болуп турат да, мына чалгылары, жана чөп тырма. Бүт атам өзү уста киши болчу да. Курал жабдыктардын баары тең эле кармасаң сүйлөйчүдөй болуп турат. Анан ушунчалык эме кыласың. Баягы апаң жок, күлүп жайнап тосуп тиги ундун арасына катып койгон чучуктарын көтөрүп тияк бияктарды анда ата менен эненин орду бөлөк экен. Анан мен деле кээде баягы балдарым болуп чогулуп калганда эми балдар баягы чыгармачыл адамдын балдары дагы сезимтал болуп калат. Аябай кыйтып айтсаң түшүнүп турат да. Азыр папам муну айткан атат, тигини айткан атат деп. Ансырындай ата энең канчага чыкса да тирүү болсо, балдары бактылуу экен да. Ошо кээде мен бир жакшылыктарды айтып калам. Аман туралы, балдарыбыз бактылуу болсун деген, аман бололу депчи. Демек көрүп калды да сиздин мынакей жазгандарыңызды, телевизияда иштегениңизди. Биринчи жолу ушу могу өчпөгөн жылдыз деген китеп чыгып, анан КТРдин жанагы концерт залында презентациясы өттү да. Анан ошондо атам келип, анан жанагы Асанкан Жумакматов киши ушу китеп жөнүндө пикирлерин айтты. Жолдубай жөнүндө, анан китептин жазуу жөнүндө пикирин айтты. Бейшембек Мамбетакунов, Аскар Салымбеков, Дарика Жалгасынова ошо китепте ыры бар ушунда. Ушундай эмес жанагы атам бир маалда карасам өзү атам аябай кайраттуу киши болчу да. Карасам мындай карап отурам да эми атама жагып атабы тигинемсеп көзүнөн жаш мындай эметип турат да, мындай. Мына чыгып кетейин деп. Кубанган экен да. Анан ошондой мен балким жаштык кылып эметтимби, анан аягында сөз берилди баягы атама. Мен башында деле эми биринчи жолу тажрыйбаң жок да. Бул эми качан чыкты, бир 20 жылдай болуп калды. Ошондо атам чыгып алып анан муундары калчылдап, анан ошо Асанкан Жумакматовго кайрылып, айланайындар, кыргызым, кыргыз журтум, ушинтип менин баламды ушул деңгээлде мен эми айылда жүрүп, балам ушул деңгээлге жетип калган, телевизордо чыгып жүрөт деп айылдаштар айтса аябай сыймыктанчумун, бирок ушул деңгээлге жетип калган деп. Ушу атанын бактысы, атанын немеси ушунчалык жүрөгүндө калып калат экен да. Анан өзүң айткандай телевиденияда көп залкарлар менен көрдүк, аралаштык, жанагындай эмелерде интервью алдык. Чыңгыз Айтматов менен бир эмесинде ошондо Чыңгыз Айтматовдун бир ушунчалык жөнөкөйлүгүн байкагам да. Бир жака аябай шашып кетип бараткан экен, анан бир эме интервью алыш керек болчу, анан балам могу жерде эле болот. Мен ойлоп атам, мен арткы кадр жакшыраак көрүнүп турса экен демесем, могу жерден эле балам. Сага берип коюп кетейин, шагың сынбасын деп. Ошо кишинин ошонун бир жөнөкөйлүгү залкар болсо дагы, Асанкан Жумакматов, Халыбек Тагаев, анан Баратбай Аракеев деген байкебиз бар, өзүң билесиң да. Күчтүү аябай журналист, эч кимге баш ийбеген, өзүнүн бир кыял жоругу бар. Анан ошо кишини журналисттер деле мени калпай турбайт, мен деле тилимди катайчы. Анан тиги урушуп талашып, кээде эмет өзүнүн кыялына жараша кыял эметип койсоң, ушу билбейм эмне деп эметип калат. Шайлообек агайыбызды билесиң, Шайлообек байке башында ушу китепти
bir tarихini айтып берейин. Өчпөгөн жылысты. Өчпөгөн жылысты китепти жазып алып, Исмаил Кадыров аябай редакциялап, анан Шайлыбек байкеге ушу баш сөз жаздырайын деп атайын издеп бардым да. Жок, атайын эмес, ушу рабочий городоктон бар эмес, жумушчулар шаарчасында ошол жактан келатсак жолугуп калды, анан жанымда болчу да. Китеп барактар жазылган. Анан салам алейкум деп учураштым. Олор бир карадым, мындай бир өзүнүн мүнөзү бар го. Анан кимсиң деп, анан байке мен да ат баштан болом. Ушу Жолдубай жөнүндө бир китеп жаздым эле, анан ушуну десем, мындай эметип койдум, мындай тегин албай. Анан бирок берчи деп турдум, алып эле анан кетип калды. Анан аябай жиним келди, Шайлөк десе аябай жиним келип, айылдын мүнөзү мындай мага башкача көрүндү да. Анан эртеси анда Сарыөзөн деген телевидение иштечимин, телефон жазылды, анан Сталбек чакырып атат деп, Аман Аматович деген аксакал, сонун аксакал жетекчи. Анан барсам Шайлыбек, ey Стал, убактың барбы азыр келчи десем, кечеки Шайлыбек жок, кайра кучактап таңатканча окуп чыктым. Сен Жолдубайды эмеге мындай саргарган барактарга калтырбай мындай бир архивин таап, касып чыгып, молодец иним деп турган баш сөзүн жазып берди. Могу баш сөзү ушу Жолдубай Шайлыбек Дүйшеев жазып берген. Ушундай залкар адамдар бар да. Эми залкар адамдардын ар биринин өзүнүн кыял жолу башка да. Ар биринин өзү. Мына Шекербек акесин деле мына күлүп жайнап жүрөт. Акырын жанагындай чымчылап келиңиз. Сиз дагы мына улам тепкичтен өтүп, мына сиз дагы уже телевидениянын устаты болуп келатасыз, жаштарга жол көрсөтүп келатасыз дегендей келиңиз. Устат болуп келатканда да буларды байкап турбаса, акырын чымчылап тебелеп кетишим келди. Келиңиз анда. Анан өмүр жөнүндө бир бар эле. Жакшы. Өмүр деген көчкү сымал турбайбы? Күйүү шааяты бир заматта жок болгон, өтөт тура жакшы жаман ар кандай. Бир күн келип жашоон көзгө топтолгон. Бир ирмемде тасмал болуп чубуруп, бүт өмүрүң ак карага бөлүнөр. Өтөт экен кайран өмүр ушинтип, бүгүн барбыз, эртең барып жок болгон. Кел боордошум, бүгүн куунак жашайды. Сыноо тура ар бир күнү Кудайдын кол кармашы ынтымакта бар болуп, жараткандан узак өмүр сурайлы деген. Ой, сонун. Шеке келиңиз эми. Сиз да кырларда окуйсузбу же комуз менен жыйынтыктайсызбы, кандай кыласыз же ак тилек айтасызбы? Мен мындай кылайын, эми убакыт деле келип калды окшойт. Айтсак дагы сөз көп, мактансак дагы бир саат алыш керек, Анан мен айтарым ушул өзүбүздүн өлкөбүздүн башчысына, ошол эле президенттин администрациясы Сүйтбек агабызга, маданият, спорт, жаштар министри Кайрат Олжобаевичке, ушулар бүт мындай ал электерди дагы, аксакалдарды дагы бардыгын чындыгында кечээ ошол бардыгы ыраазы болуп ушунчалык жүргөнүн көрүп өзүң да сүйүнөткенсиң да. Эмнегедир мына ошол жетекчилер дагы түшүнгөн жетекчилер келген экен деген менде ой пайда болду да. Балким дагы азыр алар айтты, бул азды кылат. Азыр да көп. Мына бирине не жесе бирине мындай экен, баарын эле бергим келет дейт. Бирок өзү мыйзам ушундай экен да. Эми калган, ал элегине калганына да четинен берербиз деп атат. Эң негизгиси мамлекетибиз өнүгүп өсүп, казынабыз толуп гүлдөгөн мамлекет болсо, анда дагы ала тургандардын бардыгына тегиз бере турган убак келет, айлык көбөйө турган убак келет дегендей. Мен айтарым ушул эң негизгиси тынчтык болуп, ушул ата бабаларыбыз берген өлкөбүздү, ала тообузду көздүн карагендей сактап, тилибизди барктап, ушул нерсеге жеткирсек, анда биз Кудай анда сыйлык качпайт го дейм. Дагы анда өз жолун таап берилет. Айбек кызмат. Ушул жерден Шекербек да жакшы айтты, оюңду улап коеюн кечесин. Ушу журналисттигиңди кылат экенсиң каякта болсо дагы. Кече сыйлык тапшырылып отурганда дагы ушу Садыр Нуркожоевичке мындай сүйлөп алдым да. Элдин баары байкады. Сыйлык берип атканда. Садыр Нуркожоевич, эгерде ушул жолкусунда Кыргызстанды өнүктүрө албасак анда биз анда билбейм кандай эл болобуз десем, байке деди, силер аман эсен туруп тургула, 2-3 жылдын аралыгында такыр башка да өлкөдө жашайбыз депчи. Анан сыңарындай мына Шекербекти айтып кетпеди, анан азыр улам баягы жаңылыштар оңолуп, ар бир министрликке, жооптуу жерлерге бир жакшы адамдар келип атат. Биздин министерство, маданият министрлигине Кайрат Иманалиев жөнүндө кече кандай гана сөздөр айтылды. Бул киши азыр өзүнүн ордуна келди. Мына ушунча, монча, бир да жолу ушунча сандагы
маданият кызматкерлери сыйламаптыр. Абдан жакшы болду да. Эми ар бир министрдин өзүнүн ордуна келсе эле иш жылы менен Кудай буйрса бир жакшы жолго барат деп үмүт бар да. Анан Шекербек, акыркы сурообуз сизге көбү таң калса керек, ошо төкмакым болуп кантип телевидениеде иштедиңиз депчи. Телевидениеда түшүктү жон терisi менен сезип атасыз да. Эфирге конок чакырыш керек, монтаждаш керек дегендерде көпчүлүккө жат болсо керек башка. Туура бул нерсеге мен өзүмө да жат эле да. Башында мен эми оюмда жаш кезимден баштап ушул Тууганбай атанын колунан ушул насаатын сөзүн алып калдым да. Мен болду ушул төкмакымы башка мага болду иштегенге болбойт дегенде ушундай көз карашта элем да. Анан ошол мезгилде келип мени чакырышканда дагы телевиденияга жок ал жерге мен кантип иштейм, ал жерде иштей албайм деп. Анан бара бул телевидениянын өзүнүн жолу бар экен да, тартып кеткени. Тузоор. Ушул жерде барып көнүп иштеп калгандан кийин азыр бир убакта тура албай, жок мен ушу чыгыш керек. Көнүп калат экен, ушу экранда эле тиктеген келип калат экен да. Анан негизинде чындыгында оор, анын үстүнө түз эфир алып барыш, жана андай апалар келет, кээ бири баа чыгып көнө электер, алар башкача болот. Берген сурооңо башкача жооп берет деген. Жолго салыш керек, эфир бүткүнчө ушундай тикеден тик мындай тызылдап отурасың, эмне болуп кетер экен депчи. Түз эфирдин өзү өтө оор да бул нерсе. Анан ага көндүк дегенде мен ушул ЛТРге келгениме, ЛТР элдик канал деп мына ошол келгениме мен өзүмдү бактылуу сезем. Мына Манас боюнча алып барып, Залкарлар баяны, анан маданият ошо эл арасындагыларды көбүнчө, эл арасында жүргөн таланттарды көбүрөөк алып чыгабыз да. Бул дагы сиздин баягы куржунуңузга абдан баягы жакшы бир дем берсе керек, ошо аркыл таланттар менен манасчыларды бир учурда, анан улуу Залкарларды эскерип атасыз. Канча деген сиздин ошол чакырган конокторуңуз эскерүүңүз менен ушул ким экенин кийинки муундар билип атат, анан китептерди да жазып атасыздар. Демек бул китептер кийинки жаштар билсе, муундар билсе деген бир жакшы белек, жакшы мурас. Бул эми ар бир адамдын баскан жолу тарых да. Тарых, ал биздин жазгандарыбыз, биздин чыгармалар биздин үй үчүн эмес. Ошол бир жалпыга кыргыз элине бир сабак болуп кала турган, ошончо кенен ичинен бир жери бир келени жарап кетсе кандай жакшы. Анан Айбек биздин убактыбыз аяктап баратат окшойт. Кыргыз элибизге бир жакшылык каалайлы, өнүгө өсө турган мамлекет бололу. Биз баарыбыз бир учка биригип, кыргыз кандай кыйын-кырдаалда болсо да чыгып кеткен да. Мына азыр ынтымакка чогулуп атабыз, бир жакшы үмүттөргө жетеленип атабыз. Ошол үмүттөрдүн баары аткарылып, элибиз бейбил жашап, анын арасында бизде болгон чыгармачылыкка аралашкан адамдар аман болуп, чыгармачылык өнүгүп эшеке. Жанагындай мындай куйкумдуу жерлерди таап, жакшылыкка айырдап элди рахмат. Ооба, сыйлыгыңыздар кут болсун дагы жолу. Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Салбек Абдыраев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңарчысы Шекербек Адылов, ЛТРдин сыймыктуу биздин кесиптештер болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, анда жалпы элибизге тынчтык, асманыңыз ачык болсун. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта калыңыздар. Kim шыбырап атат? Мен. Биз. Мен. Биз кыргыз тилинде ыр жаттадык. Мин сан калкты, теңир өзү жаратты. Дилдүү сүйлөп, дилсиз үнсүз карашты. Тирүү жанга эки нерсе керектир. Бири тили, бири дили, ак көңүл. Тил жаралган, көккө тең эл танынан, адамзаттын дөөлөтүнө буйрган. Аалам деген түп сөзүнөн элиңдин,
Kırgız tili ay alamga жаңырган. Kırgız tili жүрегім, маңа сатату tutkan. Kırgız tili mekenim, менен өлкөм Kırgızstan. Мекен тили ата журттун кареги, биримдиги, күч кубаты тилеги. Мекен тили улуу кыргыз элимдин көкүрөктү согуп турган жүрөгү. Түз эфирде жаңылыктардын түшкү чыгарылышы, студияда Рахат Кыдыр Токтоева, кутман күнүңүздөр менен. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 32 жыл болду. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили мыйзам кабыл алынып, андан кийин кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды мамлекеттик тил күнү менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, ардактуу кыргызстандыктар, сиздерди 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эгемен Кыргыз Республикасынын башкы байлыгы болгон кыргыз тили кылымдарды карыткан улуу тил, аламда теңдеши жок, океанда чалкаган Манас дастанын жараткан тил. Кезинде улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кыргыз тили мен үчүн мекен, эне, киндик кан тамган жер сыяктуу эле ыйыктын ыйыгы. Мен бу турмушта кайсы бир бийиктикке чыга алдым десем, аны эне тилимдин улуу духунан көрөм, деп бекеринен айтпаган чыгар. Демек планетардык жазуучунун атак даңкын аламга тараткан тил. Мамлекеттик тилибиз, кыргыз тили кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башкы белгилеринин бири. Кыргыз улутун улут кылып турган эң негизги касиети болуп саналат. Андыктан тил саясаты мамлекеттик саясаттын ажырагыс эң маанилүү бөлүгү болушу шарт. Ушул өңүттөн алып караганда мамлекеттик тилибиздин чыныгы мамлекеттик мартабасына ээ болуусуна ар бирибиз салым кошуп, сапарлаш болуубуз зарыл. Көптөгөн тарыхый окуяларды кучагына камтыган эгемендигибиздин 30 жылдык тарыхында эне тилибизди өнүктүрүү жаатында көп иштер жасалды. Бирок жасалып турганы андан көп. Бүгүнкү күндө кыргыз тили күнүмдүк жашообуздун бардык чөйрөсүндө негизги байланыш каражаты катары колдонулушу кажет. Биз бул ой тилекке сөзсүз жетишибиз зарыл. Бизден муну өткөн тарыхыбыз, учурубуз жана эртеңки келечегибиз талап кылат. Мындай асыл максатка жетүүдө бизде саясий эрк да жалпы элдик колдоо да бар. Мамлекеттик тилде иш жүргүзүүгө бизге каалоо гана керек. Биз өзүбүз үлгү бололу деп азыркы учурда эне тил маселесине олуттуу мамиле жасап, документтердин баарын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүнө көңүл буруп баштадык. Мындан сырткары дагы бир топ иш пландар бышып жетилип турат. Ошондуктан бардык тараптарды ар кандай шарт жагдайларга акшылтуулап, илгертеден келаткан инерция менен эле иштей берүүнү токтотуп, өз тилибизге, демек элибизге кызмат кылууга чакырам. Мамлекеттик тилди колдонууга жана өнүктүрүүгө жалпы журтубуздун, өзгөчө жетекчи аткан элдерибиздин жана мамлекет башчыларынын тынымсыз камкордугу зарыл. Тилдин ээси эл деп Залкар атабыз Түгөлбай Сыдыкбеков белгилегендей, бир багытты көздөгөн жалпы элдик аракет, жалпы улуттук мүдөө гана тилибиздин коомдук турмушка аралашуусуна өлгө түзөт. Демек биздин тилек өз өлкөбүздө өз тилибизде сүйлөп иштейли деген табигый талап. Себеби кыргыз тили кыргыз элинин эне тил гана эмес, кыргыз элинин ар намысы. Мамлекеттик тил мартабасын алган эне тилибиздин түбөлүгү түз болсун, майрамыбыз кут болсун. Эне тилибиз барда эгемен кыргыз мамлекеттик кылымдарга жашай берет. Мамлекеттик тил күнү Ош шаарында салтанаттуу белгиленди. Улуттук драма театрында тил майрамына арналган жыйынга мектептердин, жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана студенттери чакырылган. Салтанатта шаардын вице-мэри Венера Рыскулова куттуктоо сөзүн сүйлөп, мамлекеттик тилдин 32 жылдыгына арналган иш-чараларга активдүү катышкан окуу жайлардын жана мектептердин мугалимдерин сыйлады. Самалыкка карата шаардагы мекеме ишканаларда, окуу жайларда түрдүү сынактар жана салтанаттар уюштурулду жана улуттук өр бийлер жаңырды. Белгилей кетсек, шаардык мэрия мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жылдык иш планын бекиткен. Бүгүнкү күндө Ош шаар мэриясындагы иш кагаздарынын дээрлик 97-98% мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Чыгарылган чечимдер, кабыл алынган токтомдор, буйруктардын баардыгы мамлекеттик тилде даярдалып келүүдө. Ал эми Ош шаар мэриясынын именно
өзгөчө мамлекеттик тилдин деңгээлин көтөрүү, анын кадыр баркын жогорулатуу максатында дагы баягы бир жылдык иш чараларын аткаруучу иш аракеттердин планы мен айткандай түзүлүп, ага жергиликтүү бюджеттин эсебинен 1 миллион сом акча каражат бөлүнүп берилген. 5% экономикалык өсүш көрсөтүү жана жумушсуздукту кыскартуу. Мындай көрсөткүчтөр өлкөнүн 2026 жылга чейин өнүктүрүү стратегиясында камтылып, анын алдыңкы 5 жылда ишке ашыруу пландалып жатат. Документте мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмин киргизүү, бизнес өкүлдөрүнүн мам органдар менен байланышын кыскартуу жана экономикалык активдүүлүк калыбына келтирүү каралган. Долбоор ишкер чөйрөнүн өкүлдөрүнө тааныштырылды. Жалпысынан 4-5 чоң талкуулар болот. Бүгүнкү күндө ошо экономика багыты, түштөн кийин биз бул мамлекеттик башкаруу жана коопсуздук маселелери, эртең болсо бул социалдык багыт, бул ошол эле биздин илим, билим берүү жана социалдык коргоо жана саламаттык сактоо боюнча багыт болуп эсептелет. Андан кийинки талкуу бул биздин эл аралык өнөктөштөрүбүз, бул донорлук уюмдар менен өзүнчө талкуу. Кыргызстанда 2026 жылга чейин экспорттук импорттук банк түзүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын 2021-2026 жылдарга өнүгүү программасын талкууда президенттин администрациясынын стратегиялык өнүктүрүү жана пландоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Айнура Үсөнбекова билдирди. Ал белгилегендей, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн мультимедиалык соода хабын түзүү, электрондук коммерцияны ишке киргизүү сыяктуу чараларды көрүү пландаштырылууда. Мындан сырткары эркен экономикалык аймакты кайра уюштуруу, креативдүү индустриялар менен технологиялар паркын, Манас аэропортунун базасында картографиялык борборлорду түзүү жана Ак Суу Кытай Барскон балыкчы эл аралык коридору түзүлөт. Кыргызстанда 17-18 миллиард сом капиталы менен турукташтыруучу фонд түзүлөт. Экономика жана өнөр жай министринин биринчи орун басары Данияр Иманалиев белгилегендей, мындай фонд коопсуздук жаздыкчасы түрүндө керек. Айтымында чечим кабыл алынды. Капиталы 17-18 миллиард сом болот. Бул бюджеттин жалпы чыгымынын 10%-ын түзөт. Фонддун негизги багыты экономиканы колдоо жана калыбына келтирүү боюнча ыкчам чараларды каржылоо, андан тышкары белгилүү бир процесстерди турукташтыруу. Каржылоо булагы бюджеттин кошумча кирешеси болот. Катар салык процедураларды фискалдаштыруу аркылуу түзүлөт. Ош облусунун аймагында баш аламан салынган курулуштар алынып, эл аралык маанидеги чоң жолдордун четинде курулган ишкана заводдордун айланасы иретке келтирилип, көрүктөндүрүлөт. Мындай маалымат бүгүн президенттин Ош облусундагы өкүлү Ош Ноокат жолунун четинде жайгашкан асфальт, шагыл, бетон чыгарган ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышканда маалым болду. Зиядин Жамалжинов ишкерлерге чарбалык иштерге маани берип, тазалыкка көңүл бурууга чакырды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 22 сентябрда Нью-Йоркто АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Лу жана президенттин улуттук коопсуздук боюнча улук жардамчысы Эрик Грин менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу мамилелерди жана регионалдык күн тартибин талкуулашты. Америкалык тарап Кыргызстанга COVID-19 каршы вакциналарды кошумча берүүгө, ошондой эле демократиялык институттарды андан ары бекемдөө менен бирге ар түрдүү чөйрөлөрдө мындан ары кызматташууга даяр экендигин жарыялады. Өз ара пайдалуу айрыкча соода экономикалык чөйрөдөгү долбоорлорду биргелешип иштеп чыгуу үчүн тыгыз байланышта болуу жөнүндө келишүүлөргө жетишилди. Кыргызстанда 23 сентябрга карата коронавирустагы 95 адамдан аныкталды. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына алардын басымдуу бөлүгү Бишкекте катталган. Ал эми бир суткада 96 адам илдеттен сакайган, акыркы суткада каза болгондор катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 553 бейтап, амбулатордук түрдө 850 адам дарыланууда. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 6820 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 6616 мед кызматкер айыгып чыкты.
Тышкы иштери министрлиги Индиянын Нью-Дели шаарында киши колду болгон кыргызстандык кош бойлуу келин жана анын баласынын сөөгүн Бишкекке алып келүү маселеси каралып жатканын билдирди. Маалыматка караганда кырсык 20 сентябрдан 21 сентябрга караган түнү маркумдун досунун батиринде болгон. Ушул тапта кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Шектүүлөр Нью-Дели полициясы тарабынан суракка алынууда. Мына ушуну менен программабыз жыйынтыкталат. Сиздер менен мен Рахат Кыдыр Токтой болдум. Саламатта болуңуздар. Мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы, мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана башка мамлекеттик уюмдардын жетекчилери өз кызматкерлеринин мамлекеттик тилди үйрөнүшүнө шарт түзөт. Иш кагаздарынын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн камсыз кылат. Урматтуу жарандар, COVID-19 каршы эмдөө дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүндө сиздин коопсуздугуңузду жана эркин саякаттооңузду камсыздайт. Эмдөө республиканын үй бүлөлүк медицина борборлорунда акысыз жана катталган жерине карабастан жүргүзүлөт. Өзүңүздү жана жакындарыңызды коронавирус инфекциясынан сактаңыз. Урматтуу жарандар, Кыргызстанда COVID-19 каршы эмдөө жүргүзүлүүдө. Вакцинаны 18 жаштан жогорку курактагылар катталган жерине карабастан ала алат. Ал үчүн жакын жайгашкан бардык эмдөө пунктуна кайрыла аласыздар. Жаныңызда сөзсүз паспорт болууга тийиш. Эмдөө акысыз жүргүзүлөт. Эмдөөдөн өтүп өзүңүздү жана жаныңыздагыларды коронавирус инфекциясынан коргоңуз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары кандай шайланат? 2021 жылы 28 ноябрда кыргызстандыктар Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлайт. Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына ылайык өлкөнүн парламенти 90 депутаттан турат. Жогорку Кеңештин 36 депутаты шайлоочулардын тең саны менен түзүлгөн
бир мандаттуу шайлоо округдарында мажоритардык тутум боюнча шайланат. Ал округдарда талапкерлер төмөнкүдөй көрсөтүлүшү мүмкүн. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен же партиялардан. Жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдык тутум боюнча республиканын бүткүл аймагы боюнча бирдиктүү шайлоо округунда партиялардын ачык тизмелери менен шайланат. Ар бир саясий партия 54 талапкер гана көрсөтүшү мүмкүн. Талапкерлердин тизмесин аныктоодо партия төмөнкү квоталарды сактоого тийиш. Бир жыныстагы талапкерлер 70%дан көп болбошу керек. Ошол эле учурда саясий партиялардан көрсөтүлгөн аялдардын жана эркектердин тизмелериндеги кезектин айырмасы 3 позициядан ашпоого тийиш. 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15%дан кем болбошу. Ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15%дан кем болбошу. Кеминде 2 талапкердин майыптыгы бар адамдардан болушу керек. Добуш берүү күнү шайлоочу 2 бюллетень алат. Бир мандаттуу округ боюнча шайлоодо шайлоочу бюллетенине өзү тандаган талапкердин фамилиясынын тушуна белги коет. Экинчи бюллетень менен шайлоочу партияга жана ошол партиянын талапкеринин тизмесиндеги өзү тандаган талапкердин катар номерине тийиштүү бир чарчыга белги коюп добуш берет. Бир мандаттуу округ боюнча башка талапкерлерге салыштырганда шайлоочулардын кыйла көп добушун алган талапкер шайланган депутат деп таанылат. Парламентке өтүү үчүн саясий партия жалпы өлкө боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 5%-нан кем эмесин жана ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча 0,5%-нан кем эмесин алуусу зарыл. 5%-дык босогодон өткөн ар бир саясий партия алган мандаттардын 30%-ы аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Калган мандаттар ар бир талапкер алган добуштардын санына жараша рейтингине ылайык бөлүштүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкерлер тууралуу бардык маалыматты өзүңүздүн шайлоо участогуңуздан жана 3W чекит, талапкер чекит, шайлоо чекит, gov чекит KG сайтынан таба аласыз. Татыктууларды тандоо менен өнүгүүнү тандайбыз.